Assalamu alaikum wa rahmatullah. Менде эмне бар? Илешкен барбы? Жин барбы? Деген суроолор көп келет. Мен ошол суроого азыр жооп берем. Биз сизде эмне бар экендигин көрүп тургудай көз ачык эмеспиз. Бирок мен азыр сиздерге кээ бир белгилерди айтып берем. Эгер сизде ошол белгилер болсо, бул сизде илешкен жин бар экендигин белгиси болот. Ал белгилерден бүткүл дененин сиз өзүңүздүн ыктыярыңызсыз титиреп кетиштиги, же болбосо кээ бир мүчөлөрдүн титирөөсү, жана ошондой эле булчуңдардын сиздин ыктыярыңызсыз кыймылдап туруусу, концентрациянын жоктугу, жана намаздарга жалкоолук кылыштык, же болбосо намаз окуп атканда дагы жаман ойлордун келүүсү, жада калса намазда интимдик ойлор дагы келиштик. Жана ошондой эле Куран окууда жалкоолук кылыштык. Куран окубаштык, же болбосо Куран окуп атканда жалкоолук кылып уйку келиштик. Азан угуп атканда тынчы кетүү. Жана дайыма кайгылуу жүрүү. Жүрөктүн сыгылуусу. Дайыма бир нерсе жетишпей аткандай болуп жүрүштүк. Күнөөлөрдү коркпой аткара бериштик. Денеде курт-кумурскалардын жүргөндөй боло бериштиги. Тырмана бериштик, кытыша бериштик денелердин ар бир мүчөлөрү, денелердин ысый бериштиги же болбосо муздай бериштиги. Коркунучтуу түштөрдү көрүштүк. Чоң кишилерди көрүштүк, же болбосо кичинекей кишилерди көрүштүк. Ит, жылан, чаян ошого окшогон нерселерди көрүштүк. Бул ошол сизде илешкен жин шайтан бар экенинин кээ бир белгилеринен. Ушул белгилер сизде болсо, анда эмне кыласыз? Сиз намазга бекем болуңуз, ибадатка бекем болуңуз, зикирлерди көп кылыңыз, дуаларды көп кылыңыз, Аллах Таалага көбүрөөк кайрылыңыз. Эгер бул нерсеге колуңуздан келбей аткан болсо, анда Куран, сүннөттү карманган, эч кандай көз ачыктык кылбаган жакшы ишеничтүү молдолорго барып дем салдырып өзүңүздү тазалаңыз.